Бүгүн биздин сабагыбыз кубаттуулуктун формуласына маселе иштөө. Биринчи маселе. Шаркыратманы көрүп турасыңар балдар. Шаркыратманын бийиктиги 50 метр экен. Бул жер 50 метр экен. 5 минутада 360 метр куб суу агып түшүп, түшүп турат дейт. Демек, шаркыратманын кубаттуулугун тапкыла дейт. Демек, анда берилишин жазып көрөлү. H барабар 50 метр, бийиктиги 50 метр. Андан кийин Т барабар 5 минутта муну минуттаны биз секундага айландыралы. Демек 300 секундда. Ал эми көлөмү, суунун көлөмү В барабар 360 метр куб. 360 метр куб. Ал эми суунун тыгыздыгы ро барабар 1000 килограмм бөлүнгөн метр куб. Бөлүнгөн метр куб. Демек, бизде кубаттуулугун, ошол суунун кубаттуулугун тапкыла дейт. Анда биз кубаттуулуктун формуласын жазып көрөлү. Кубаттуулуктун формуласы N барабар А бөлүнгөн Т. Демек, мында биз потенциалдык энергиянын формуласын жазып көрөлү. E барабар mgh. Демек, аны А барабар E деп алалы. Демек, Эге барабарлалы. Анда ордуна койсок, ордуна коюп көрөбүз. Анда N барабар mgh бөлүнгөн Т болуп калды. Демек, бул жерден дагы массаны алалы. Массаны барабар ро суунун тыгыздыгы көбөйтүлгөн көлөмү деп алалы. Демек, анда ордуна койсок ро көбөйтүлгөн GH ро GH бөлүнгөн Т болду. Демек, анда биз формулабыз табылды. Ордуна коебуз. Барабар робуз 1000 килограмм бөлүнгөн метр куб, көбөйтүлгөн көлөмү болсо 360 метр куб, көбөйтү жыбыз 10 метр секундда квадрат, көбөйтүлгөн H бийиктигибиз болсо 50 метр. Бөлүнгөн Т болсо 300 секундда. Барабар. Демек, 600 000 ватт болот экен. 600 000 ватт. Же болбосо 600 киловатт. Демек, 50 метр бийиктиктеги шаркыратмадан түшкөн суунун кубаттуулугу 600 киловатт экен. Жообу N барабар 600 киловатт. Эми биз экинчи маселени карап көрөлү. Экинчи маселебиз мындай дейт. Бул жерде самолетту көрүп турасыңар. Мунун ылдамдыгы 2340 км/саат ылдамдык менен учкан кезде дейт, үндөн тез учуучу самолеттун тартуу күчү 220 килоньютон экен. Башкача айтканда F барабар 220
кило ньютон экен. Демек самолеттун кыймылдаткычынын кубаттуулугун тапкыла дейт. Анда биз берилишин жазып көрөлү. Берилди. Ылдамдыгы V барабар 2340 километр саат. Муну биз метр секундага айландыралы 650 метр секундта. Ал эми F болсо, F тартуу күчү барабар 220 килоньютон дейт. 220 килоньютон. Биз муну ньютонго айландырсак 220 миң ньютон болот. 220 миң ньютон. 220 миң ньютон. Эми биз жерде кубаттуулукту тапкыла дейт. Демек анда кубаттуулукту таба турган болсок, кубаттуулуктун формуласын жазабыз. N барабар А бөлүнгөн Т. Демек биз жерде барабар A'быз F көбөйтүлгөн S болчу. F көбөйтүлгөн S бөлүнгөн Т. Демек биз жерде S бөлүнгөн Т эмнени берет бизге? Ылдамдыкты берет. Демек анда N барабар F көбөйтүлгөн V. Демек ордуна коебуз. Формуласы табылды. F болсо 220 миң ньютон көбөйтүлгөн ылдамдыгыбыз болсо 650 метр секундта. Демек барабар бул 143 көбөйтүлгөн 10-6 даражасындагы ватт болду. Же болбосо бул 143 мегаватт болду. Демек балдар, самолеттун кубаттуулугу 143 мегаватт экен. Демек жообу N барабар 143 мегаватт. Эми биз үчүнчү маселебизди карап көрөлү балдар. Үчүнчү маселебиз мындай дейт. Бул жерде кранды көрүп турасыңар мынакей. Бул жерде кранды көрүп турабыз. Демек кубаттуулугу 3 киловатт көтөрүүчү кран жүктү бир калыпта 0,1 метр секундта ылдамдык менен көтөрөт дейт. Ушул жердеги бул жүктүн массасын тапкыла дейт. Анда биз берилишин жазып көрөлү. Берилди. N барабар ошол крандын кубаттуулугу барабар 3 киловатт экен. 3 киловатт экен. Демек муну биз айландырабыз. Айландырсак 3 миң ватт. Ылдамдыгы V барабар 0,1 метр секунд экен. Ал эми биз жерде массасын тапкыла дейт. Мди тапкыла дейт. М суроо. Демек анда биз кубаттуулуктун формуласын жазабыз. Кубаттуулуктун формуласы N барабар А бөлүнгөн Т. Демек мында барабар A'быз F көбөйтүлгөн S, ал эми бөлүнгөн Т. Демек бул жерде бул эмнеге барабар? Бул V-га барабар. S бөлүнгөн Т V-га барабар. Анда F
мында бул формулабызда n барабар f көбөйтүлгөн v болуп калды. f көбөйтүлгөн v болуп калды. Демек бул жерде f'ибиz болсо, f барабар mg-га ал эми мында ордуна кое турган болсок, анда n барабар mg анан v болуп калды. Демек бул жерден бул mди табабыз. Анда m барабар n бөлүнгөн кубаттуулук бөлүнгөн ж көбөйтүлгөн v болду. Демек формулабыз табылды. Анда барабар ордуна коебуз. Ордуна койсок, кубаттуулугубуз 3000 ватт, жыбыз болсо 10 метр секундта квадрат, көбөйтүлгөн ылдамдыгыбыз 0,1 метр секундта. Демек барабар 3000 килограмм. Демек бул жүктүн массасы 3000 килограмм экен. Өйдө карай көтөрүп 0,1 метр секундта менен 3000 килограмм жүктү кран өйдө карай көтөрүптүр. Демек анда жообу m барабар 3000 килограмм. Демек балдар, бүгүн биз кубаттуулуктун формуласына карата маселе чыгарганды үйрөндүк.